Качан күйөө тийесиң? Мына уже 26-га жетип калдың. Подружкаларың баары уже күйөө тийди, сен эле калдың. Качан күйөө тийесиң? Башталды. Хотя бы бир жолу, бир күн жөн эле чай ичүүгө кетпейли же кандай дейсиз? Эми подружкам тийди деп мен да тие алайынбы? Анан ушинтип жүрө бересиңби жалгыз эле? Кыздын бара турган жери күйөө дейт, анан тийиш керек да баары. Тиейин деп атам, хорошо. Просто эшикке чыгып, басып баратсам, көчөдө балдар тийишет. Канчада дейбизби? Канчада? 2003-жылкы балдар тийишет. Кой деп коңсуз эми? Анан эмне болот эле ушинтип 2003, 2004 деп тандап жүргөн калып кала бересиң? Анан эмне чөнтөгүмө салып багайын балардапи? Баламдай кылып. Эмне кылмайлы? Болду же, токтоттумчу ушуну тийип дегени. Ой, токтоттум, өзүң билчи. Деп укпай койдуң го. Салам Сокол медианын көрүүчүлөрү. Эфирде Кыргызстар рубрикасы. Бүгүнкү биздин коногубуз кыска тамашалуу видеолор аркылуу таанымал болгон актриса Айгерим Саматова болмокчу. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Рахмат, чоң рахмат. Кош келип алдык. Ал эми азыр жылдыздын баскан жолун 30 секундада айтып берсеңиз. Мен Саматова Айгерим 1996-жылы 8 апрелде саат 3-тө жарык дүйнөгө келген. Талас областына караштуу Кара-Бура районунда Жеңи жок деген орто мектепти бүтүрүп, андан кийин номер 80 шаарда Октябрь районуна караштуу Жалда окууну бүтүргөм. Андан кийин искусство университетинде 2014-жылдан баштап 2019-жылы бүтүрдүм. Кыскача. Жакшы. Ал эми азыр мен сизге ооба жок деп жооп бере турчу суроолорду берем. Сиз аларга бошунча баатыраак ооба же жок деп жооп берүүгө аракет кылышыңыз керек. Бир көрүп сүйүп калууга ишенесизби? Жок. Депрессияга көп каласызбы? Ооба. Мугалимиңизди сүйүп калган учурлар болгонбу? Жок. Нурбек мырзаны кызганган учурлар болду беле? Жок. Тарынчаксызбы? Жок. Бирөө менен мушташа кеткен учурлар болгонбу? Кичинемде ооба. Телефондо көп отурасызбы? Ооба. Хейтерлериңиз барбы? Орто. Ырдаганды жакшы көрөсүзбү? Ооба. Көп кыялданасызбы? Ооба. Эң сонун. Депрессияга көп кабылам дедиңиз, айтсаңыз акыркы учурда эмне үчүн? Негизи эле эмне үчүн депрессия болот? Негизи өзү бар. Чыгармачыл адамдар ушундай болот да. Өтө жүрөгү назик, тонкий адамдар болушат. Анан мен мисалы погода күн бүркөлүп калса деле, жамгыр жаса, кар жаса деле стресс боло берем. Бул эмеден болуш керек, табияттан болуш керек, билбейм. Эмнеге ушундай, же мен эле жалгызмын, же башкалар деле ушундай, билбейм. Көп депрессияга көп кабылам да. Чыгасыз. Эмне жардам берип жолугусу Жок, мен атайын монтип чыгам, тинтип чыгам дебейм. Мен просто болгону убакыт өткөргөндү билем. Жакшы убакыт өткөрөм. Анан досторум менен көбүрөөк жолугуп, көбүрөөк сүйлөшүп, разнообразие кылыш керек да. Ошондон көп калаксы. Бирөө менен мушташа кеткен учурларым болгон дедиңиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен кичинекейимде аябай шок кыз болчумун, тентек кыз болчумун да, аябай. Анан бизде эмеде кичинекейибизде ушундай түшүнүк бар эле да. Биринчи атаман кыздарды ким кармайт деген. 3-4 класста ушундай болчу. Класста мен эме болом. Канчанчы атаман элеңиз? Экинчи болчумун. Потому что боюм кичинекей арык кыз болчумун, ошон үчүн мени тейлеп кетишчи кыздар десең. Орточо хейтерлерим бар дедиңиз, ошо хейтерлерге кандай реакция кыласыз? Эми мисалы адамдар бардыгына тегиз бирдей жага албайт да. Ар бир адамда болот да. Мен идеалдуу адам дегендерде да хейтерлер болот. Эми ал нерсе көңүл бурбайм деле. Алар үчүн страдать этпейм деле. Болгон эгерде хейтерлерим пайда болуп калса, акырын өчүрүп коем, жаза блок кылып коем, болду. Жакшы экен. Көп кыялданам дедиңиз. Эмне жөнүндө кыялданасыз көбүнчө? Мен өзүнө эле кичинекейимден эле бир фантазиям бир башкача иштеген кызмын да. Мындай учурлар көп болду да, классташтарыбыз менен чогуу отуруп, анан кече каяка бардың, эмне кылдың десе, ошол папам экөөбүз асманга учуп, жылдыздарды жеп келгенбиз деген сыяктуу нерселерди көп айтам да.
ошо фантазиям ушундай нерселерди иштейт да. Бирок мен реалдуу нерселерге көп кыялданам да. Алдыдагы 5 жыл ичинде могу нерселерди аткарсам, өзүмө тиешелүү ушундай чакан бизнесим болсо же мондай деген сыяктуу реалдуу нерселерди көп кыялданам. Ырдаганды жакшы көрөт экенсиз, анда биздин көрүүчүлөргө бир-эки куплет ырдап бербейсизби? Дежурный ырым ырдап коеюн анда. Кечинде келемин сага, жылдыздарды аралап, сен үчүн гүлдөрдөн эмес, жылдыздардан букет жасап, жанып турган жалгыз айга, жалынам мынада тынча, көрбөй калыпсың сайбайын, сен жылмайганда, сен жылмайганда. Эң сонун, аябай сонун жакшы ырдайт экенсиз. Ами биздин азыркы кийинки оюнубуз оп-оңой 10 суроо деп аталат. Мен сизге мектеп программасынан оп-оңой эле 10 суроо берем. Сиз болушунча туура жооп бергенге аракет кыласыз. Класс жетекчилерим кечирип койгула. Мында баштадык. 6 жерде 8. 48. 1 граммда канча миллиграмм бар? 1000. Лампочканы кайсы Олимпос ойлоп тапкан? Шкейфти койдум. Билбеткем. Томас Эдисон деген Олимпос. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасын ким жазган? Эме? Төлөгөн эмес. Жок. Чыңгыз Айтматов. Ужас. Жер шарындагы эң чоң океандын аты кандай? Тихий океан. Тыйындар жөнүндө илим? Билбеткем. Нумизматика деп аталат. Канча материк бар? 7. Миллиондогон жылдар мурун жашаган жандыктар? Эме да. Кой, динозаврлар деп. Ооба. Динозаврлар да. Туура. Жылдын 9-айы? Жылдын 9-айы. Октябрь. Сентябрь. Ага. Кыргыз тилинде канча жөндөмү бар? 6. Эң туура, сонун мектепте орто деңгээлде окуган экенсиз. Орто эмес. Кичине слабый деп коюм. Шокочум бирок. Ал эми азыр кайра эле вайндар жөнүндө сурамын келип турат. Коюңуз. Нурбек мырза менен кыскача күлкүлүү видеолорду да тартчусуңар, анан ошол идея эмнеден улам келип чыкты, эмнеден улам ошентип тартып баштадыңар эле? Бул кыска тамашанын тарыхы аябай көп. Мен кичинекей кезимден бери эле көрчүмүн Нурбек байкенин кыска тамашаларын. Андан кийин мен окууга тапшыргандан кийин ошол окуу жайда эжелер киного кастингге жиберишкен. Ошо барсам Нурбек байкелер кино тартып атышкан. Ошол жерге 1-2 эпизод ойноп бер дегенинен ойноп берип, ошол жерден жактырып, анан ошол жерден баштап келишим түзүп иштеп баштадык. Биз толук түрдө 3 жыл иштедик. 1 жыл эс алдык, ошо менен 4 жылдык ортодо мамилебиз бар да, чыгармачылык жааттан. Биздин кийинки оюнубузга өткүм келип турат. Кийинки оюнубуз апартмандар деп аталат. Мен сизге бир апартмандын башын баштап берем. Сиз аны болушунча күлкүлүү кылганга, бирок күлбөй, серьезно айтканга аракет кылышыңыз керек. Хорошо. Түн ичи айлана кап-караңгы, эч ким жок, көлөкөмө көз эле басып баратсак эле, алдыман Арстан алай чыкты. Анан карасам эле Арстан алай аба, суу, от деп сүйлөнүп келип баратыптыр да. Анан мен дагы ишенбей мында карап турсам Гүлзат Маматбек учуп келаптыр. Гүлзат Маматбекти колунан кармайын десем эле колунда чынжыр үзүлүп түшүп, Санта-Клаустун башына түштү. Санта-Клаус кумурсканын үстүнө отуруп алып кетип бараттыр, чана кылып. Анан кийин кумурска токтосоң мен Санта-Клаус менен алып кетчи десем жок. Жанында Дженнифер Лопеске баратам, съемкага деп калды. Мен дагы хорошо, съемкаңарды барып көрүп келейин деп ушинтсем
Андан кийин Дженнифер келип калды да. Дженнифер туруп эле ушунда отурсак эле буйрмалда жанагы динозаврлар, арстан, жылан пландарын бүт бар фотосессия кылып атышыптыр. Негизи артисттердин баары маймыл болот окшойт чын эле деп мен дагы анан мен да сүрөткө түшөйүн деп барсам эле бир убакта фотоаппарат менен эле ал тиги маймылдын колу экен да. Алар маймылдын колуна сүрөткө түшөт экен да. Андан кийин бир убакта жана эме Ганди келип калды да. Ганди келип эле анан айтып калды ки мумиялардын жанынан келтам, батага барып келдик депчи. Мен дагы туруп таң калып койм, мен мумияларга кантип батага барат. Кичекте болуп эле мумиялар общий келатышыптыр да. Жарамазан айтып жүрүшүптүр. Жарамазан айтсаңар мен да шабашка кошулуп калайын деп кошулган, өлө жыргап сонун болуп отур. Анан эмеге конок бардык Гавайиге. Анда тиги эме тирүүгеста Сталин шернеси болуптур Сталиндин. Анан Сталин шернеси болуп, Ленин туулган күнү ушул кош майрам болуп эле жыргадык да. Сонун болуп. Расында чыккан экенсиз, э? Аябай жакшы болуптур. Полезно. Аябай көчкүлүү болду. Биздин кийинки оюнубуз таанышуу деп аталат. Сиз азыр ишке чыгып, 3 адамдан таанышалы деп номер алышыңыз керек. Ал мырза болуш керек. Мырза болуш керек. Мырзадан. Мырзанын аялдары бирөөлөр көрөм, сабап кетишсе. Хорошо, аракет кылам. Саламатсыздарбы? Кайсы жерде банк бар? Банк кайсы банк керек сизге? Кайсы банк бар? Оптима бар, могу жерде бир банк бар. Айыл банкпы, ЖК станокпу? Номер барсаңыз Демир банк бар. Эң жакыны могу дон аркылуу. Сиз бошсузбу? Эме билесиз? Артистасы? Жок. Ооба, артист. Жок, окшош турат окшош. Жок, көргөн артистасы. Жок, бош болсоңуз чыштап жеткирип койбойсуз деген акмын да. Мен жумуштамын да. Эмне бул пакет? Доставка. Таанышалган да, Айгерим. Айбек. Айгерим. Атай. Сөзүңүздөрдү бөлүп койдум окшойт, эми. Аялыңыз жокпу иши кылып? Бар. Барбы? Съемка жүрөт эле болгон үчүн азыр ушундай. Тура жүрүңүздөр, ушундай приказ болчу да. Рахмат чоң. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жана бүгүн бизге келип берип, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы Соко медиа жамаатынын бардык командасына, ар бириңиздерге, силерге дагы ийгилик. Көптөгөн ушундай таланттардын, жаш таланттардын жүзүн ачып жүрүңүздөр. Эл менен биздин ортобузга көпүрө болуп бергениңиздерге дагы бир жолу терең таазим. Соко медиалга!